Тараты жоқ, жаназа намазын оқыса динден шығабы? Негізі қарапайым елде андай бір ыңғайсыз ауалға түрте бербешіміз керек та негізі. Суроо деселе бере бербеш керек та, суроо экен деп беречи. Пайгамбар тыйып салган. Касрату суал дейт. Пайдасы жоқ, негизи жоқ, суроолорду бере бербе. Жашооңузга эмне туш болду? Ошо нерсени аткарыңыз, ошо нерсени сураңыз деп. Анан ыймандын жалбырагы эмне? Ыймандын мөмөсү эмне деп баягы кээ бир кырчаң адамдар болот. Ушул сыяктуу бир суроолорду кычыктан таап алган. Эч ким пайдаланбайт деле. Ошо бир адамдын бир тагдырын деле бир фарз, адал, арамга деле бөлбөйт. Бир мустахаб амалдарды секин көтөрүп алып, бир кычыктагы бир маселени сууруп чыгып алып, мунуга кандай дейсиз деп коюп. Баягы Адам алейхиссалам менен Ова энебиздин никеси кыйылганда көөлүккө кимдер турган дейм. Анын көөлүккө ким турган, турбаган билген мен билбесек, эч нерсе өзгөрбөйт ал жерде. Эгерде өкүм маселеси болсо анда билишибиз керек эле. Ошол сыяктуу суроо экен деп эле жанагындай бир адамдарды бир капыр менен тозокко мусулманчылыкка, капыр менен мусулманчылыкка түртүп кое турган деңгээлдеги суроолорду бергенде эмне кылышыбыз керек? Этиятташыбыз керек. Карапайым адамдар келет, таяммум алгыла, окугула деп эмне кылып коебуз? Багыт берип коебуз. Бул бир. Экинчиден 5 маал намаз окуган, таза 5 маал намаз окуган адам. Эч качан даараты жок, мен жаназага турсам боло берет деп айтпайт да. Намаз деп атпайбы? Солатул жаназа, жаназа намазы деп. Билет ал жерде 4 такбир фарз экенин, жаназа деген бул намаз экен, үркү сеждеси жок. Намаз экенин билет. Ар бир мусулман 5 маал намаз окуган. Сөзсүз түрдө дарат алып келип койт. Дарат албаган көчөдө жүргөн карапайым адамдар, туугандарыбызды эмне кылабыз? Келем тууган таяммум алып, кере кал деп үйрөтөбүз. Эгерде жеңил санаса, бала акыйдабыз ушундай. Фарзды фарз эмес, адалды арам, арамды адал деп койсо, же болбосо адалды адал эмес, арамды арам эмес деп койсо, Кудай сактасын, анда динден чыгат.